Кожомкулга келдим. Шупоковдон. Заказ жок, домой койгон болчумун шаарга. Бирок заказ жок, анан кийин ушака келип туруп, мой районун тамызып туруп, бүгүнкү жумушту баштадым. Ассаламу алейкум, жалпы таксиде иштеп жаткан мекендештер. Бүгүн 4 февраль. Hyundai Sonata 2020 Comfort Plus тарифинде жумушту баштадык. Мой районду тамызып туруп, бүгүнкү жумушту баштадык. Саат 8-ден 20 өттү. Бүгүн кандай заказдар болот, канча сом тапса болот, канча саатта дегендей. Ошол үчүн кимде ким февраль айында жумуш кандай болот деген болсо, бүгүнкү видеодо ошол суроого жооп ала аласыздар. Мен болсо ошол заказга кеттим анда. Так, заказды алабыз. Бул заказды таштадык. 170 сомго келдик. 5 мүнөттө. Кийинки заказга жөнөдүк. Жөнөдүк дегенде атмен алып салдык го. Ладно, күтөбүз кийинки заказында. 40 мүнөттө келдик, 319 сомго. Эки заказ атмен алып кетти. Бирөөсү 160 миң берген болчу, бирөөсү 30 миң берип. Азыр эми булунсу 20 миң берип койду эми. Эми ушуга барабыз. Бара турган жерибиз каяк? Фучкага келет экенбиз. Кеттик. 6 мүнөттө келдик, 128 сомго. 90 сом калат да ушул заказдан азыр. Короче, мой район умантып кое алгам. Бияка кирбейин депчи, могу жака, центр жака. Чисто ошол жак менен жүрөйүн бүгүн деп, кандай болот экен көрөйүн. Анан кийин эсилче кошом калган райондордогучу. Бишкектин центрине баргым келбейт да вообще грамм. Өткөндө ушинтип койгон элем, жакшы иштеген болчумун да, блин, ушундай. Карта не каждый раз фартит да, походу. Ладно, күтөбүз эми. 330 миң берип атат. Comfort Plus заказ. 330 менен алдым онучу. Кеттик. 330 плюс менен алган заказ Comfort Plus 579 сомго келдик. 20 мүнөттө да, мен 1 мүнөттөн бери кичине видео сизип тартып алигинде болдум да. Так ушундай заказды кайсы парктан алып атасың деген суроо болгон болсо, мынакей Автосити паркы туугандар. Рейтинг 485, бронза, алкы берки. Кимде ким ушул паркка кошулам деген болсо, кошулуп иштесеңиздер болот. Жакшы условиялар бар. 1,5% ар бир заказдан 200 сом при подключении. Бонустар бар, розыгрыштар бар, приздер бар. Ар жума сайын сонун приздер, сонун розыгрыштар болуп турат. Жана ихсан каралган. Ар бир айдын аягында 10%, грешиден 10% ихсан кылып бөлүп турат. Мурдагы айда мечитке жардам берген, бунусунда дагы жардам көрсөтөт. Анын бардыгын отчеттун группага чыгарып турат. Кимде ким кошулуп иштеген болсо, номерлерди калтырып кетем, жазып кетем, кошулуп иштеңиздер. Страховка каралган, өзгөчөлүгү ошол менен. Эгер сиз ДТП болгон болсоңуз, в случае чего, протоколдун негизинде барып парктан 10 миң сомго чейин жардам ала аласыздар. Бирок эми Кудай сактасын, ДТП болбой эле коюңуздар. Мен казак, кыргыз, казак не дейт? Амай, казак дедим, ой. Какао университети клиникасы дейт. 01 Аке дейт го могу номер. Додж. Заказ күтүп турам дальше, буйруса. Так, 19 мүнөттө келдик, 268 сом. Кока-кола алып келдим ошойт, могу кызды. Кока-кола офиси бул жерде же эмне? Бул жер өз негизи. Так, все, ладно, походу потихонечку эми кечке мал или там 2-3 сааттан кийин кайра канча заказ кылганын ошону тартып баштайм. Ато видео узарып кетсе да көрбөй койот экенсиңер, жаман көрүп. Саат, короче, 2:30 болду да. Анан 10 заказ кылып 2100 ачып коюнчу. 2121 сом иштедим 10 заказ менен. Анан кийин саат почти что 1-ден 45 өткөндөн баштап заказ жок да, бери элек. Анан кийин курсак ачып дагы могу магазинге кирип кичине мындай жей турган билекелер алып, жана нан, пандай, лепешкалар бар го, типа эт мененчи. Ошондойду алып жеп. Анан неме болуп атам да? Өкүнүпчү. Себеп дегенде 240 кола-пола менен 300 сом болуп кетти да, 300 канча болуп кетти. Ошого бир нормаль бир чайхана барып туруп чай ичсең деле өзү негизи ошол акча болот да, бирок ысык чай наны менен деп ойлоп калдым да. Өз негизи силер кандай кыласыңар чайды? Кантип ичесиңер? Мага ошо эле мындай шам куму кыласыңарбы? Же как положено чайханага барып отуруп чай ичесиңерби? Өз негизи ошондой
традицияны кылыш керек болот да. Мен ошону өзүм баргандан аябай тартынам да. Билбейм эмнегедир. Көнгөн эмесмин ошол нерсегечи. Анан ушинтип эле ошондо мындай магазиндерге кирип эле жагындай пирожки эле жеп эле жүрө берем. Ошол нерсенин, короче, традицияны өзгөртүп, как болот чайханага барып чай ичиш керек болуп атат. Ошондой. Пока заказ жок. Жанагатан бери линияда турам, заказ жок. Эме жакта жүрөм, пригородный жакта. Морени мында кылып койгом. Пригородный жакта жүрөм, пока заказ жок. Күтөбүз. Так, 13 мүнөттө келдик. 181 сомго. Өзү негизи ал жакка чейин баш керек экен, бирок ошол жактан токтотуп койду да. Жолдун ортосунда токтоп калдым го. Кеттик дальше. Жанагы заказды 200 сомго алып келип таштап, анан кийин кайра бул жерден заказ түшкөн. Бара турган жерим, так, Кенсузка улица дейт. Падез 2-ге барат экенмин. Точка вроде ушерде турат. Бирок пассажир өзү жок пока что. Так. 4 мүнөттө келдик. 121 сомго. 121 сомго 4 мүнөттө келдик. Пока заказ жок. 100ге түшүп калдык коэффициент уже. Кеңсуйская деген көчөгө келип калдык. Айланып тегеренип Хакиевге келип калдык. 18 мүнөттө 159 сомго. Бир сүйүндүрүп, бир капа алат да ушинтип заказда, короче. Бирок могу район сонун район экен, Тихий спальный район окшош экен. Жактым ошол район. Ушундай жерден үйүң болсо. Же тилегиңе жараша чоң-чоң тилейлүүбү. Так, ошо күтөбүз дем заказды. Айтматов проспекти. Так, мына жигитти тап келдим. Оплата картой 10 мүнөттө 136 сом. Так. Чё там, кийинки заказ мону алып туруп, каяка барат экенмин? Село Байтик, Советская 52 дейт. Алайында. Ох, елки-палки. Мен эме алайын деп элем да, өзү негизи. Домой коюшум керек эле. Ну ладно, азыр апарып туруп, домой коем. Берки паркка кошулупчу. Без комиссии домой кетип калыш үчүн. Так, село Байтикке келип калдык. Таза аба дейт. Шаардан сатып келип уш жерден алдык үйдү дейт. 421 сомго келдик. 20 канча мүнөттө келдим? Уақыттан карабай калдым, билем, эжеке менен сүйлөшүп келип, эжеке аябай энергичный эжекен. Жанагындай немецче неме экен да. Эле. Ладно, мелиңиз. Воспитаниясы. Так, 46 мүнөттө келдик. 520. Ё-моё, 529 эмес эле, 532 экен да. Заказ завершить этпепмин да, булар мага 524 сом берген да. Жа точкасын өзгөрүп койгондон кийин өзгөрүп турат го. Бул, короче, берки парк менен домой коюп келаткан заказ, биринчи заказ. Домойго канча 23 сом калыптыр примерно. Так. Азыр эми домой койгончо. Короче, мен мындай эсеп көрдүм да. Күнүнө 4000 иштешим керек экен да. Самый аз. Ошондо минуста болбойт экенмин. 4000 көп иштесем жакшы экен. 4000 иштесем тоже жакшы, бирок аз иштешим керек экен да. Эми азыр буюрса барганга чейин чыгып калса керек заказдар. Күтүп турайлычы. Так, 13 мүнөттө келдик, 180 сомго. Могу заказдын рейтингин көрдү да, 4.92 экен, пассажир рейтинги. Так, чё там? Канча мүнөт калды? 3 мүнөт калыптыр домой. 18 километр дейт, а? В принципе, короче, ушундай болду. Канча пробег көрсөтүп коеюнбу? Пробег, короче. Так, мынакей 148 километр болуптур. 10 сааттан бери жолдо экенмин. То есть машина жүрүп турат 10 сааттан бери. Саатын эсептеп келгенде канча? 420 сомдон айланды окшойт, по-моему. Азыр үйгө чейин бара берейин, но в принципе ушу менен видеоду аяктады. Азыр киргизип, монтаж кылып киргизип коёмун. А так барыңыздарга чоң рахмат. Көрүп койгон үчүн, может быть, лайк басып, жакшы комментарий калтырып кеткен үчүн. Но в любом случае, рахмат.